Мен Тиллаева Сабира 2020 жылы 20 декабрда кызым телефон кылды. Ооруп калдым, больницага түшүп калдым деп. Анан барсам, немеге түшүп калыптыр бая. Жакшымын деди, бирок неме болуп бычак сайрып калыптыр, алып кеткиле деди. Алып кеткиле дегенде мен алып кетпеймин. Бычак сайрыптыр, калып турсун дедим. Анан кийин саат 10-11лерде кан кусуп калды. Кан кусуп калганда операцияга алып түштү врачтар. Анан 10 күн карап жатты. 10 күндүн ичинде 2 күн реанимацияда жатты. Реанимацияда чыккандан кийин палатага чыкты. Палатага чыкканда бүйөөсү кирди. Бүйөөсү киргенде анан кийин атаңыз мени өлтүрүп коеюн деди деп кызым ошентти. Ошондо мен эч өзүмдү токтото албай калдым. Ыйлап өзүмдү кармай албай калдым. Ошого чейин эч акыйкат жок. Эч ким сурабайт бул кызды да, буяктан сурабайт. Ошо мен айтканым. Мен Өсөрбай кызы Жылдыз 2015-жылы Даттууга турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып жашап жүрүп 2 балалы болдук, бир уул, бир кызды. Үйдө көп уруш жаңжал болчу. Кайнатам тараптан күйөөм экөөбүздү уруштурганга аракет кылып, неге тийдиң сен бул балага, сени бул кантип багат деп дайым мага зордук зомбулук көрсөткөн. Үйдөн айдап чыкканда мен үйгө барып 1 ай жашайм, 2 ай жашайм. Жашагандан кийин анан күйөөм алып кетет алдап. Атама өзүм айтып коем, жашайлы деп алып кетет. Алып кетип жашап ошентип жүрүп 2020-жылы 20 декабрда үй жумуштарын жасап коюп, саат 3:30 мен баняга чыгып кеткенмин. Баняга барып келейин деп. Банядан келип тамак баштаганмын, кечки тамакты. Кечки тамакты баштаганда саат 6:30 чамасы. 6-6ларда ошо келгенимде кайнатам тамак ошо баягы телефонго звонок келип калат. Телефондо кайнежем чалган болот. Кайнежем менен кайненем, кайнатам сүйлөшүп аткан видео вызовтан. Сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушуну жамандагандан кийин телефонду мага берген. Мага бергенде мен кайнежем менен сүйлөшкөнмүн. Эже, мен азыр банядан келдим. Банядан келип, эми тамак баштадым. Атам өзүнчө эле ушинтип сөгүнүп бакырынып атат десем, эми пейли ушундай болсо чыдайсың да, билесиң го, көрүп эле жүрөсүң го деди. Эми көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенде анан мен телефонду коюп койдум. Өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага, кухняга кирип, сен мени жамандай турган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Жамандаган жокмун дегенде эле келип туруп эле, эмнеге ушинтип атасың сен, менин көзүмчө жамандап атасың сен муну деди. Жамандаган жокмун дедим. Дегенде эле баягы тактада жанында бычак бар эле. Бычакты коюп койгонмун. Ошо бычакты алып туруп эле мага мындайынан сайып алды. Кайнатам. Сайып алгандан анан мен жыгылып калдым. Жыгылып калганда ошо жерде эле жыгылганымда өзүнүн аялына айтты. Мынаны карабайсыңар, больницага апаргыла, мына жыгылды деди. Дегенде эле сен өзүң сайып алып бизге айтасыңбы? Неге бизге айтасың? Бар өзүң апар, өзүң кылдыңбы, өзүң апар деди. Анан кайнатам эшикке чыгып кетти. Эшикке чыгып кеткенден кийин күйөөмө айтты. Мына катыныңы больницага апарбайсыңбы? Апар, мынаны өлүп атат деди. Өлүп атат дегенде анан кийин ата өзүңүз кылып туруп анан өзүңүз апарың деди. Өзүңүз кылдыңызбы, өзүңүз апарың дегенде анан кайнатам ошо больницага апарбасаң үйүнө апарып сал деди. Үйүнө апарбасаң өлсө үйүн астында өлсүн деди. Үйүн астында өлсүн деп анан апарбасаңар мен онда ажыны чакырамын деди. Кошуна өзүнүн акасы Талай абам. Ошону телефон чалып чакырды. Нерде бирөө өлүп атат деди. Өлүп атат деген ажабам келди. Келгенде ажабам болбойсуңар, кана алып чыккыла кана дегенде кайненем мени мындай кылып колтугуман кармап жетелеп алып чыкты. Алып чыгып больницага апарышты. Ошол жерде мен жарым саат жатып калдым. Бычак сайылган жерде мен жарым саат жаттым. Жарым саат жатканымда ошо больницага апарышты мени. Больницага апарып мени палатага алып кирди. Алып киргенден кийин ол жерде дагы эч ким карабай койду. Врачтар менен сыртта сүйлөшүп калган. Кайненем сүйлөшүп, ошо боюнча мени палатадан алып чыгып, нарака алып кирип, 2 шов тигип коюшту. 2 шов тигип туруп эле УЗИге тартканда жакшы экен, таза экен деп коюшту. Деп койгондон кийин эле анан
ошо боюнча эле ата энең барбы деп жанымда палатадагылар айтып аткан. Палатадагылар ата энем бар, ооба эмне болду деп сурап атышты. Ичим мынтип өзүм состоянием начар болчу, оор акыбалда барганмын. Оор акыбалда барып, анан ата энеңе чал дешти, сен колумда канды көрүп калышты. Колумда канды көрүп калып, анан сен аппендис эмес экенсиң, эмне болду деп сурап такып сурашты. Анан кийин сурагандан кийин колумду көрүп, колуң кан экен го, сага эмне болду деп жаныма келип сурашып, анан кийин ошо баягы ата энеңе чал, сага неме болуптур, бычак сайылыптыр сага деп ата энеме телефон бергенде, анан мен апамды чакырдым. Апамды чакырганда апам келди. Келгенден кийин ошол баягы врачтар неме деп коюшту. Үстүл экен, тигип койдук, болду, алып кете бергиле деди. Алып кете бергиле дегенде, жок, бул состояниясы оор, бычак жептир, ошол жерде калсын деди, алып кете албайм деди. Анан мен калдым ошол жерде. Калгандан кийин баары кетишти. Кайненем, күйөөм, апам, бир туугандарым баары кетишти. Кеткенден кийин эле ошо саат 10:30-11:00 мен жаткан палатада кан кустум, уюган кандарды кусканда, анан врачтар келип операция жасашты. Ошо. Анан заявление жазгандар кандай болду кийин? Заявленияны ошол жерде врачтар мындай бычак сайылгандарды неме кылабыз деди. Ооба. 20 жашымда турмушка чыкканмын. Кайсы жылы турмушка чыккансың? 2015-жылы. Атым Үрият. Атасынын карындашы болом. Ошол 20-число күнү түнү саат 11:00 мага звонок кылышты. Өзү бул сиңдимин акасынын немеси, аялы, келиним болот. Айпери звонок кылып, эже, жылдыздын ичине бычак сайылып калыптыр. Тез операция кирип атабы, ошо Горбольницага келе калыңчы деди. Анан мен сразу эле звонок кылып, немени такси чакырып, Юго Востоктон ал жакка жетип бардым. Барсам уже операцияга кирип кетиптир. Эмне болду? Эмне ондой бычак сайылып калды? Колуңан келгенин кыл. Эмне кылып аласың? Сайылса өзү жыгылып сайылып калды да деп беттен алып, Майрамбек деген баласы вообще тартиби жок экен. Дагы бир сиңдим экөөбүз кирип бардык элек, сиңдим экөөбүзгө тең беттен алып бакырышып туруп беришти. Ой, бычакты силер сайбагандан ким саят? Ол өзүнө сая турган эмес дедим. Анан бир маалда операция саат 11:00 болуп, 4-төн өтүп операциядан чыкты. Аябай узак болду. 1 литрге жакын кан жоготуптур. Андан кийин неме кылдык, врачка кирип жолуктук. Операциядан чыккандан кийин 4:30 ошо врачка операция жасаган врачка кирип жолуксак, врач айтты, бычак кирген деди. Ашказанды тешип, нар жагын тешип, ашказандын эки жагын тешип, андан кийин ичке ичегини тешип, бер жагын, нар жагын тешип, андан кийин безди, жел кабыгын тешип, андан кийин чоң кан, жүрөк кан тамырына 2 мм калыптыр деди. Ошол сайылганда бул кыз өлүп калмак экен деди. Кудайда үнү жеткен экен, өлбөй калды деди. Андан кийин анан узак операция кылдыңар, эмне себептен десем, анан бычакты тартканда бул кыйшык тарткан экен. Кайнатасы сайып туруп, анан кайрадан кыйшык тартканда ошол ашказан ичегилер бардыгы тытылып кетиптир. Бир жерине тампон коюп тигем, дагы экинчи жери кан чыгат, ал жерин тигем, ошентип 6 жерине шов салдым деди. Анан рахмат силерге ошондой кылып бергениңерге дедим. Бирок буну биринчи больницага, Ошардык ооруканага келип түшкөндө Рыскулов деген врач принимать эткен, кабыл алган. Эми ошол кабыл алып туруп, анан ошо бетин тигип коюп эле жөнөтүрбестен аны текшериш керек эле. Наблюдениеде туруп деш керек эле. Апасы ыйлап сыктап, жок калсын, эмне калсын, бычак жеп атпайбы? Канча бычак жегенин деле билбейт да бул. Канча сантиметр киргенин билбейт. Суранып атып алып калган, ошол жерде калган. Болбосо үйүнө жетип, үйүндө өлүп калмак. Кровопотериядан. Анан ошентип кийин сурасак, ошо 800 мл кан жоготту деди. Ошентип мен барганда эле саат 11:00 барып эле, эмне милицияны чакырбайсыңар, эмне келбеди деп сразу эле звонок кылдым. Звонок кылсам, мына Герметоо немесинен немеден, западныйда, Сулаймантоодон оперлер барышты, балдар барышты, следователь барышты. Ону эртерээк эле чакырса, 6-да эле муну суракка алмак, эмне болду, о болду деп. Анан бул келетканда, немеде машинада келетканда, өзүм сайдым деп айта бериптир кайненеси. Айткан ошентип. Реанимацияда жатты, өзүм билбей жатты да. Анан ошондо дагы неме кылыптыр. Эртеси саар менен кирип алып, сознаниесин өзүм сайдым деп айта берген дептир. А жанындагы аппендис менен чыккан келин угуп туруптур бардыгын. Ал дагы жазып берди. Ушундай кылып атат, өзүм сайдым деп айтып атат го бул деп. Анан мен кирип сурадым. Сен өзүң сайбайсың, сиңдим десем. Жок, өзүм сайбайм.
деп ойлонуп анан врач мени чыгың деп чыгарып эле сиңдим келип калды. Мынаны сурачы дедим. Эртеси күнү палатага чыгарды. Чыгарганда сиңдим кирип сураса, ооба, кайнатам сайды, кайненем болсо өзүм сайдым деп айттым деп айттыра берип, анан ошону жаным ооруп атат эле, жаным ооругандан баягы кайненем кулагым неме сөзү ушундай кулагыма туруп калып, ооба өзүм сайдым деп айтып койдум дейт. Но самом деле кайнатам сайды дейт. Кайнатасы сайган. Анан кийин ошол жерде милициялар келип көрүшүп, кайнатасына баргыла, сурагыла десем, кайнатасын барып, ошо моментте алып келип сурашып бугулуш. Ошо Жиндимайлада, Төлөкөнүн Жиндимайласында жашайт. Ошол жерде анан кийин алып келип камашты. 1-2 күнүн ичинде камашып, шаардык сот камады. 6 январда өз ара жарашуулар болду деп кошумча өздөрүнүн жасалма документтерин жасап, областной сот чыгарып койду. Анан кийин ошо ойдон немеге Сулайман Тоо милицияканасына барып атабыз, сурак берип атабыз. Эч кандай жыйынтык жок. Мен суранар элем, мына немеден Зулушев Курманкул Токтор Алиевич, сизден суранар элем, ушул сотту аягына чыгарып беришиңизди, акыйкат барбы деп суранып атам. Акыйкаттыкты ушул чыркыраган кыздын үнүн, уксуун угуп ушул жыйынтык кылып берсин деп суранат элем. Анан өзүңүз тааныштырып коюңузчу. Өзүм ушул Жылдыз кыздын апежеси боломун. Умурзакова Урият. Урият? Атасынын бир тууган карындашы. Ошарын тургунумун. Чечим кандай болуп чыккан? Чечим азыр ушул убакка чейин таптакыр чечим жок. Тергөөнү алмаштырып. Тергөөнү бул жакта деген бала тергеп атып дело мындай болуп кетти. 1 том болуп кетти. Анан бул жакшы тергей албайт деп туруп, дагы башка тергөөчүгө өткөрүп койду. Эми экөөнүн ортосунда оюнчук болуп жүрөбүз. Тергөө бүтпөй атат. Олар эми үйгө чейин кечирим сурап келишип, анан бул кызыбызга неме үй алып беребиз дешип, ошентип кечирим сурап жүрүштү. Кечиримди эмнеге сурайт? Ошо күнөөсү бар үчүн сурайт да. Эшиктин алдына чейин келип, бул кыз немеде жатканда, больницада жатканда, ошондой кылып келип атышты. Эми азыр болсо ошо үйдү булар ошондой баягындай бизден требует этип атат деп жок нерсени азыр кайра күнөөнү бизге коюп атат булар. Үй алып бер деп вымогать этип атат. Ооба. Ошондой деп неме кылып атышат азыр буларчы ошентип. Бул кыз ушу 5 жыл жашады күйөөсү менен. 5 жылдын ичинде кордуктарды көрүптүр. Биз анча-мынча келгенде көрөт элек, үйүндө 1 ай, 2 ай отурат эле. Бул эми баягы турмушун бузулбасын деп чыдап жашап жүрө бериптир. Бул кайната, кайнене, бул жөн эле баягындай бир зөөкү, бир жаман адамдар экен. Бул айтпайт экен, бир маньяк эле экен. Ошол сиздер жалган адвокаттар барбы? Ооба. Адвокаттар бар. Анан кийин ошончолук кордуктарды көрүп, ол кайнатасы өтө жаман мындай киши экен. Азыр ошо мойнуна албай атат ошо неменичи. Экспертизадан чыгып турса дагы экспертиза тяжкий преступление деп берген. Экинчи тергөөгө мен сүрөттөп дагы айтып бердим. Ошо үйгө барып окуяны сүрөттөп дагы айтып бердим. Көргөнүмү бүт бар. Азыр толук кандуу ажырашуу 2 балаңыз сизде да? 2 балам менде ооба. Толук мыйзамдуу ажырашуу. Азыр Мыйзамдуу ажырашуу элек. Сот болбойт аттен качып, неме үчүн качыш үчүн эми мынантип тергөөнү кылып алмаштырып атат. Тергөө эми бүтүп сотко ашабыз деп атканда кайра башкадан тергөөчүнү жалдап алышты. Эми кайра бизге олар мындай доо урунуп атышат. Ушинтип булар бизден үйдү требует этип атышат деп. Кайненеси психикалык оору менен жабыркайт экен, психбольницада учетто турат экен. Анан кийин ошол ооруканада стерилизационный кабинетте иштейт экен. Ошол жерлерди дагы караштырып, териштирип койсо болот. Эми психический больной стерилизационныйда иштейт деген бул түшүнүктүү да. Бул эми бычак жегенде кухняда жарым саат жатып калган. Биринчи помощь жок болгон. Анан кийин Сен кара, мен кара. Больницага апарганда о жерде дагы жардам жок болгон. Азыр бул кызга дагы бул ооруп атат. Буга дагы операция керек, дары-дармегине неме керек, акча керек болуп атат. 2 баласы менен отурат азыр болчу. Азыр таптакыр муну караган жок. Ушул биз камалышын неме кылып атабыз. Сот мына тергөөнү тезирээк бүткүзүп сотко ашырса деген биздин ошо талабыбыз.